Садыр Жапаров чет мамлекетке иш сапарын Орусиядан баштайт. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров биринчи чет мамлекетке болгон сапарын Орусияга жасоону пландаштырууда. Эске салсак, 23-октябрда Москвада Кыргызстан менен Орусиядан тышкы иштер министрлери Рустам Казакбаев менен Сергей Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Тараптар эки өлкөнүн бардык тармактардагы стратегиялык өнүктөштүгүн, мындан ары тереңдетүү пландарын талкуулашкан. Руслан Казакбаев өлкөдө люстрация күн сайын жана ай сайын боло тургандыгын айткан. Ошондой эле ал кыргыз бийлиги коррупция менен элдешкиз негизде күрөштү уланта берет деп ишендирди. Булак репортер Чекит Кейжи. 10 январь Кыргызстанда президенттик шайлоо күнү. Мадумаров менен Жапаровдон башка дагы буларга тең келе ала турган эч ким жок болсо керек. Аны шайлоого катышкысы келген кандидаттар сезип турат. Өтпөсөм да өзүмдүн атымы чыгарып коеюн дегендер чыкса керек, бирок шанс жок. Экөө тең таза шайлоо болсун дегенди жактырган инсандар. Экөөнүн колдоочулары башкалардан айырмаланып кыйла эле көп. Акча сунса да, сунбаса да баары бир. Ушуларды колдойм дегендер толтура. Ызы-чуусу жок, мыйзам бузуусу жок, таза шайлоо өтөт бекен деген ой келет. Мадумаров, Жапаров тиреши өтө курч болсо керек. Кимисин эл өлкөнүн президенти катары көргүсү келсе, ошону шайласын. Билимдүүсү, тил билген өлкөнү саздан сууруп чыга кете турганы жеңсин. Жеңилген күрөшкө тойбойт болуп, кайрадан митинг кылып элдин башын айлантпасын. Эл тажап деле бүттү андай нерседен. Булак Facebook. Өкмөт Жанарбек Акаев Бишкек шаарынын мэрлигине көрсөтүлгөн жок. Бишкек шаарынын мэрлигине Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаевдин талапкерлиги көрсөтүлгөндүгү тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Бактыбек Рысалиев репортерго билдирди. Анын айтымында кимдир бирөөлөр ушак таратууда. Бул ушак кеп Бишкек шаарынын мэри кызматына ким барары жакынкы күндөрү белгилүү болот. Азырынча мэрликке кимдер талапкер экени тууралуу маалымат бере албайбыз, деди Рысалиев. Адвокат Атамбаевди номер 1 тергөө абагынын жертөлөсүнө которушту. Ал ачкачылык жарыялады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин УКМКнын тергөө абагынан Бишкектин номер 1 тергөө абагына которулду. Бул тууралуу 26 октябрда Азаттыкка анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын айтымында Атамбаевди 26 октябрда УКМКнын тергөө абагынан которуп, мурда өлүм жазасына кесилген кылмышкерлер кармалчу жертөлөдөгү камерага отургузушту. Ошондой эле адвокат Жошев Атамбаев ачкачылык акциясын баштаганын, ушундан улам абалы начар экенин билдирди. Маалыматка караганда, мурдагы президент жайгаштырылган жертөлөдө көптөн бери эч ким болбогондуктан жылуулук жаңы гана берилди. Камеранын эшиги ачык, канализациясы иштебейт. Бул маалыматты расмий такташ үчүн Азаттык жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматка кайрылды. Мекеменин басма сөз кызматы азырынча бул тууралуу кабар жок экенин, маалымат тактала тургандыгын билдирди. Атамбаев Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинин негизинде быйыл 11 жылга эркинен ажыратылган. Мындан тышкары ал бир адамдын өлүмү менен аяктаган Кой Таш окуясы боюнча да соттолууда. Быйыл 6 октябрга караган түндө тарапкерлери абактан бошоткон Атамбаевди атайын кызмат 9 октябрда Бишкекте өткөн митингдеги башаламандыкка байланыштуу кайра камап кеткен. Булак Азаттык Чекит.орг. Санкт-Петербургда эркек менен аял кыргызстандык таксисти жыгач таяк менен сабап өлтүрүшкөн. Санкт-Петербургда Кыргызстандын жаранын өлтүрүүгө шектелген эркек менен аял кармалды. Бул тууралуу 26 октябрда Россиянын ММКлары милициянын басма сөз кызматына шилтеме берүү менен жазып чыгышты. 26 октябрга караган түнү жергиликтүү тургундар Новочеркасский проспектисинде жайгашкан ресторандан унаа токтотуучу жайында бир жарандын жыгач таяк менен сабап жаткан адамды көрүшкөн. Андан кийин кол салган адам таксис компаниясынын логотиби түшүрүлгөн унааны рулуна олтуруп айдап кеткен. Анын жанында бир аял бар болгону да белгилүү болгон. Окуянын күбөлөрү милицияга кабарлап, укук коргоо органдары шектүү катары 31 жаштагы эркек киши жана 35 жаштагы аялды кармады. Унааны тинтүү убагында багажниктен сабалган адамдын сөөгү табылган. Анын айдоочулук күбөлүгү 35 жаштагы кыргыз жаранынын атына жазылган. Маркум таксист болуп иштеген. Азыркы учурда тергөө уланып жатат. Булак Назарнюс Чекит Кейжи. Бекборбиев. Баламдын бажыга орношконун райым билбесе деле керек. Ырчы Бекборбиев баласы бажыга жакында эле киргенин айтат. Менин балам Ханбото бажыга жакында эле кирди.
1 айдай болуптур. Курулуш компаниясында иштечү. Конкурска көптөн бери катышып жүрүп былтыр өткөн. Быйыл эми кезеги жетиптир. Азаттык райондун империясына кошуп койгон экен. Суроолор көбөйдү. Жооп берип коеюн. Бото дежуркада олтурат. Жумушу ошол. 1 күн иштеп, 3 күн бош. Дал ушундай расписание үчүн киргем дейт. Анткени жеке үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Башка да жумуштары бар. Райым билбесе да керек баламдын баажыга орношконун. Мен балдарыма тарбияны атамдан кандай тарбия алган болсом, ошентип тарбиялайм. Атам мени достору аркылуу жумушка киргизген эмес, мен дагы антпейм. Вузду бүтүп жумушуна киргенде айткам: "Сенин фамилияң Борбиев. 1 сом пара алсаң, менин 30 жыл кашыктап чогулткан абийиримди төгөсүң. Андыктан акчадан кыйналсаң мага кел" дегеле сарамжал жаша деп ата катары айтканым бар. Балдарым мени уят кылбай, элине атасындай чоң ата, дегеле 7 атасындай кызмат кылат деген ниеттемин. Атаныкы балага жукпайт. Бала өзү жол салбаса, атанын жолунан адашып кетет. Анткени ата түбөлүк баласынын жанында боло албайт. Баланы тем коюш керек өз оюна, кыйналат, бирок өз жолун таап кетет. Менин философиям ушундай. Рахмат. Азаттык иликтөөңөр менен силерде. Тил бар деп эле божурай берсе болобу? Балдарга асылган бул өтө тайыздык деп ырчы Бекборбиев Азаттыктын иликтөөсүнөн улам келип чыккан суроолорго жооп берди. Булак эркиндик чекит медиа. УКМК Альфа Атайын багыттагы аскерлеринин түзүлгөндүгүнүн 28 жылдыгын белгиледи. 26 октябрда УКМКда Альфа УКМКнын Атайын күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 28 жылдыгына карата иш-чара болуп өттү. Иш-чарада бир катар кызматкерлер ведомстволук сыйлыктар менен сыйланышып, Атайын күчтөрдүн жоокерлеринин күжүрмөн даярдыгы, аскердик техника, курал-жарак жана ар кандай антитеррордук операцияларда колдонулуучу атайын каражаттар көрсөтүлдү. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев атайын даярдыктагы аскерлердин кызмат өтөө шарттары жана жашоосу менен таанышты. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа тобу 1992 жылы 27 октябрда негизделген. Булак коом чекит пресс. Исаков менен Ибраимовго эл аралык издөө жарыяланды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы маалымдагандай, Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков жана Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов абакка кайтып келбегендиктен аларга эл аралык издөө жарыяланды. Буга чейин ЖАМК Исаков жана Ибраимовдун абакка кайтуу мөөнөтү 13 октябрда аяктай турганын билдирген. Алар кайтып келбегендиктен аларга карата эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазаны өтөөдөн качуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Эгерде алар кайтпаса, издөө жарыяланып, алардын акыбалы начарлайт деп билдиришкен ЖАМКтан. Исаков жана Ибраимов 6 октябрга караган түнү абактан бошотулган. Ал күндөрү парламенттик шайлоого нааразы болгондор ак үй басып алып, андан кийин абактагы айрым саясатчылар абактан бошотулган. Сапар Исаков Бишкек ЖЭБти реконструкциялоодо коррупция боюнча 2019 жылы күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылган. Кийинчерээк Исаковго Тарых музейин жана Чолпон Атадагы ат майданды жаңыртуу иштеринде коррупцияга тиешеси бар деп айыпталып, сот аны 18 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов муниципалдык жерди мыйзамсыз берүү жана күнөстүү жээк пансионатын сатууга байланыштуу күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылган. Булак клуб чекит Азия. Илим Карыпбеков. Салам курсак досума салам. Биз негизи бир укмуш эле элбиз. Байларды көрөйүн деген көзүбүз жок. Туура, көп адамдар мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байып кетти. Азыр тим эле бир укмуш ооз чоюп, элдин кыжырына тийгендер толтура. Бирок өмүрү бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген, күнү-түнү маңдай тери менен иштеп жатып, бизнес кылып байыган адамды дагы тигилердин арасына матыра тыгып туруп, коррупционер, жегич, ичкич кан соргуч кылып шыбап таштайбыз. Өзүбүз көбүбүз телевизор тиктеп, Facebook ачып, баарын ашатып, шыбап, сөгүп, курсакты салаңдатып сылап, байпак менен ычкырыбыздын ордуна коюп койгонго жарабайбыз.